Балам үчүн үй салып атам. Балам үчүн жер алып атам. Балам үчүн бакыт тигип атам. А өзүң үчүн эмне кылып атасың? Өзүң үчүн намаз оку. Өзүң үчүн зекет бер. Өзүң үчүн садака кыл. Өзүң үчүн мечит кур. Өзүң үчүн жол кур. Өзүң үчүн бакыт тиг. Бул сен үчүн, субханалла, ахиретиң үчүн боло турган нерсе. Ал эми сен балаң үчүн дей турган нерсе бир эле нерсе. Ага сен ыймандуу тарбия беришиң керек. Эгерде балаң сенин аркаңан дуа кылып, "Я Алла, атамдын күнөөсүн кечир, энемдин күнөөсүн кечир" деген бала калган болсо, анда сен чындап өзүң үчүн бир нерсе кылган болуп эсептелесиң. Мына. Көп адамдар азыр английский тил билет, испанский тил билет, Оксфорд школада окуп атат, анан баландай школда окуп атат, англисче укмуш тутуп атат дейт да. Бирок субханалла, ассаламу алейкум деп салам берген билбейт. Эми ассаламу алейкум деп салам бербеген балаң кантип сени кабырга кирген сен аркан кантип салам берет? Кантип сен аркан Кур'ан окуйт? Кантип сага субханалла иш кылат? О адамдар карасаң, банкроттун үстүнө банкрот. Намаз жок банкрот, баласы тарбиясы өсүп калган банкрот, кызы тарбиясы өсүп калган банкрот, тууганына катышкан эмес банкрот субханалла, ата-энесине жакшылык кыла эмес банкрот субханалла. Банкрот, только банкроттун үстүндө да. Бүт баардык. А дүйнөң болсо кайда калды? Ызычы болуп субханалла, аялдарың талашып тытышып калат, биринчи, экинчи, үчүнчү аялың субханалла. Балдарың тытышып талашып калат, меники, кимге жазып кетти, сеники. Ушундай.